саламатсызбы урматтуу теле көрүүчү, эгерде бизге жаңы кошулган болсоңуз, анда таңкырыйгөн көрсөтүүсүн улантып жатат, арыбаңыздар деп кесиптешим экөөбүз дагы бир ирет сиздер менен учурашып алабыз. Ооба, дасторконубуз дүйүм тамакка жайнап турган учуру кесиптеш, себеби регион телеканалы ар дайым ата мекендик өндүрүшкө басым жасап, мына ушундай биздин ата мекендик өндүрүштү колдоп келет. Албетте экинчи коногубуз мына ушундай өзгөчө азыктары менен азыр сиздерге келип, мына ушундай ата мекендик өндүрүштө иштеп жүргөн. Башкача айтканда, Нуска Этна эки азыктарынын негиздөөчүсү биздин Асанов Дулат байкебиз келип калды. Кутман таң. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Ыраазычылык билдиребиз, адегенде мына ушундай сиздер өндүргөн продукцияларды көтөрүп биздин телеканалга келип бергендиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан өзгөчө азыктарды көрүп атабыз. Бул жакта кыргыз жыттанып калды биздин студиябызда. Анан ишкерликти качан баштадыңыз? Эмне үчүн ушундай бир эко азыктарды ушундай элибизге тартуулайын деп калдыңыз? Ишкерликти 2009-жылы баштаганбыз. Мына жупкадан баштаганбыз. Жупка. Баягы ошол жылдары Кытайдан көксилер келип, анда Кыргызстандан чыкпайт эле. Анан элдер ошону бир сыйра жешип, анан тез даярдап турган тамак. Анан элдин баары ооруп баштады да. Ошондо биз намыстанганбыз. Неге ошо туугандарыбыз жеп алып ооруп атат? Биздин неге кыргыз ушул байыркы эл болсок, 100 000 жылдык тарыхыбыз бар болсо, кандай эле биз ошо Кытайдын тамагын жеп калабыз деп намыстанып, анан ушуну чыгарганбыз. Биринчи жупка чыгарганбыз. Сууну куюп эле ичип турган. Ошо элибизге тандоо болсун, эл башка нерсе жей албайт экен, иштегилер баягы шашып калганда, айла жок Кытайдын көксисин жейт экен деп, анан ушуну чыгарганбыз да. Буга демек азыр ичине сууну куюп эле, ичине көрсөтөйүн. Сууну куюп эле. Сууну куяп экенбиз, ичинде сары май бар экен, анан дагы сүзмө. Мынакей. Кайнак сууну куяп экенбиз. Кайнак сууну куяп, бул дайын. Сүзмө, сары майды куюп туруп эле. Даяр тамак экен, эгерде шашылып аткан болсоңуз. Ооба, агай айтып өткөндөй, баягы Кытайдын көксисин ичпей, мына ушундай жуккан кыргыздын көксисин деп коелу десек, ден соолукка пайдалуу. Анан эми урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде сиз бүгүн дал ушул түз эфирде мына ушул себеттеги этно продукцияны жеңип алууну кааласаңыз, анда бүгүн биз ушул кайсыл бир эмени ойнотолу, белектерди берели. Ким жакшы суроо берсе, кызыктуу суроо берсе же жакшы каалоо тилек жазса, биздин агабыз мына ушул сиздерге атайын белек кылайын деп көтөрүп келиптир да. Атайын бир себепти сиздерге белек катары ушул түз эфирден тапшырганга даярбыз. Экран аркылуу биздин WhatsApp номерибизге чалуу кабыл ала албайбыз. WhatsApp номерибизге бир өзгөчө балким ыр жазып ийесиздерби, ушул этно Нуска бир эко азыктарына арнап, балким өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз менен өзгөчө бир каалоо тилек же болбосо өзгөчө бир суроолорду, өзгөчө бир ырларды жазсаңыз, сөзсүз түрдө жеңүүчүнү тапканга даярбыз. Кайсыл жерде жашасаңыз дагы биз сөзсүз түрдө сизге жеткирип беребиз белектериңизди, анан чалуу болбойт, экран астындагы номерлерге SMS билдирүүңүздү калтырасыз. Эми кесиптешим экөөбүз суроолорубузду, өзүбүздүн суроолорубузду берип туралы. Анан бул жакта чычырканак менен керемет шыпа. Керемет шыпа. Энергетик ушул боюнча мага аябай кызык болуп атат. Чындоочу керемет шыпа деп турат. Ушул мына алдында жазып койгонбуз, кыргыз кемеңгерлиги азык, шыпа, суусундук деп. Бозо деген улуттук суусундугубуз бар да. Бирок бозону баягы алкоголю бар болгон себептен шопурлар, намаз окугандар, диндеги жүргөн адамдар буну ичкенге уруксат бербейт. Шарият уруксат бербейт. Анан биз ошону көп ойлондук да, ушул жакшы бир улуттук тамагыбыз, неге ушул бир арамга чыгып калыш керек? Ушуну кандай бир адалга чыгарсак экен деп, ушунун үстүндө иштеп атып, анан ушуну чыгарганбыз. Анан кыргыз кемеңгерлиги азык деп атпайлы, азык дегенибиз бул курсак тойгузат. Шыпа дегенибиз бул канды суюлтат, ашказанды иштетет, бөйрөктөгү табарсыктагы таштарды айдайт. Ушундай бир керемет шыпа. Кайсыл мезгилде ичебиз? Муну кайсы убакта ичсе боло берет. Бул кайсы убак, кайсы жер, кандай бир абал болсун иче берсе, бул мында эмеси жок да. Орусча айтканда ограничение жок. Келиңиз. Өзү эле ачып бербейби? Мен кесиптешиме кояйын, ушул түз эфирден даамын көрүп көрүңүз. Анан жалпы көрөрмандарга бир эмоцияңызды билдириңиз кесиптеш, Мен ичкенче бул жакта дагы бир ооба, азыр. Ал чалаппы, жармабы? Азыр бул өзгөчө кымыздардын катарын толуктайт.
бул жакта нуска кымыз деген өзгөчө бир кыргыздын улуттук суусундугу десек болот. Анан Дулат мырза ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Эми кымызды ичпеген кыргыз, кымызды билбеген кыргыз жок да. Анан биздин кымызда бир өзгөчөлүгү менен кандай өзгөчөлүгү бар десе, ошо азыр эми тыштан дагы Казакстандан, Россиядан кымыз келип атпайбы? Кымыздын түрлөрү көбөйдү. Кымыз деп алар эми өздөрү айтып атат. Уйдун сүтүнөн жасайбыз депчи. Бизде деле бар, уй кымыз деген бар да. Анан бизде кыргыздын баалаганы бул жылкынын бийинин сүтүнөн жасалган кымыз бааланат да негизинен. Ооба. Бие бул жылкы өзү таза мал, малдын эң эле тазасы дүйнө жүзүндөгү эң эле бул кан оорулар менен оорубаган мал бул жылкы экен да. Анан сүтү да ошондой. Анан биз ошо уйдун сүтүнөн эмес, жылкынын сүтүнөн жасалган бул өзгөчө даамдуу, бардык жагынан эми Табигый дары деп да айтсак болот. Табигый дары, албетте табигый дары буну менен эми алмаштыра турган эч нерсе жок да. Буну алмаштырып бир нерсеге окшоштуруп айта турган эч нерсе жок. Бул өзгөчө бир кыргыз кымыз менен кыргыз да. Ооба. Мен ичип көрдүм сонун экен. Эстеш кандай экен? Жактыбы сизге биринчи жолу даамсыздык көрдүңүз. Өтө таттуу дагы эмес, өтө ширин дагы эмес, кымызды да көрдүңүз? кычкыл дагы эмес, даамы аябай сонун жагымдуу экен. Суусундуктардан демек кымыз бар экен, ошондо шербеттер деп коебуз, шербет бар экен. Анан мына ушундай шпа. Жасаңыз ошол шербетти дагы бир өзгөчөлүгүн айтайын. Бул өзгөчөлүгү мындай да. Ушул бардык эле продукциябызда бизге өзгөчөлүк. Эми бул азыр ошондой болуп бир элдин бардыгы жанагы тез даярдала турган тамактар, анын баягы сакталыш үчүн сөзсүз эле бир кошулмаларды, химиялык кошулмаларды кошуп коюп атпайбы? Анан ал химиялык кошулмалар сөзсүз адамга мындай баягы зыянын берет да. Анан биз ошого эми ошол элибиздин бир келечегин, жаштарыбыздын, балдарыбыздын келечегине ошол кайра тазалаш керек да. Аны организмден чыгарыш керек. Баягы химиялык зат барып туруп организмге туруп калат дагы, ал бир нече убакыттан кийин өзүнүн зыянын берет. Биздин продукциянын артыкчылыгы ошондо, биздики бардыгы табигый, эч кандай зыяны жок. Керек болсо жанагындай бир дарылык шифа касиеттери бар. Ошол ашыкча жанагындай жаман химиялык нерселерди дагы денеден сүрүп чыгарат да. Ошондой артыкчылыктары бар. Жакшы экен. Анан бул жакта менин көзүм улуттук 5 бармак. Ооба. Жалпы көрөрмандарга көрсөтүп өтөлү, кыргыздын бул улуттук тамагы десек болот да. Анан өзгөчө 5 бармак экен. Ушул боюнча дагы айтсаңыз. Өзгөчө 5 бармак, албетте өзгөчө 5 бармак колдо кесилген. Анан бул эми баягы мен өзүм Таластан болот. Анан Таластан болгондо бизге өзгөчө камырга басым жасалат да. Камыр тамактарга бизде басым жасалат. Анан азыр замандын талабы ошол болуп атат да. Ар бир эле үйдө мындай шарт жок, шарт болсо да убакыт жок дегендей. Заман ошондой тез-тез өнүгүп аткан убакытта ошол ар бир адамга бир жеткиликтүү болсун, доступный болсун, колуна шыр эле ошол баягы күтүп отурбасын. Тез даярдала турган тамактардын өнүгүп аткан үчүн да ошого биз да замандан калбай ошого ылайыкташтырып берели деген максатта ушул чыккан да. Анан бул бешмени шорпого салганда эзилип кетпейби? Жок, эзилбейт. Бул эч кандай шорпого салганда эзилбейт. Мунун уун бардык ошол технологиясы ошого туура келет да. Демек эзилбейт экен. Албетте ушундай бир өзгөчө улуттук 5 бармактарды алсаңыздар болот. Анан Дулат мырза айтсаңыз, азыр биздин көрөрмандар көрүп отуруп, кайсыл жактан алабыз, кимге кайрылабыз деген сыяктуу бир суроолор туулуп жатса керек. Анан жалпы көрөрмандарга ушу маалымат берип кетсеңиз. Көрөрмандарга ошо Бишкек шаарынын бардык эле дүкөндөрүндө сатылат бул. Бардык эле дүкөндөрүндө. Жанагы чоң Азия, Глобус Народныйга гана киргизген жокпуз. Анан майда магазиндерде, майда маркеттердин бардыгында бар. Сиздин азыктар бар. Анан баягы ишкерликти баштап, сөзсүз түрдө жумуш жасап, ушундай бир салым кошуп жүрөсүз. Анан бул негизи жалгыз кишинин колунан келе бербейт, чынында. Чоң бир команда иштейт болушуңуздар керек. Ошол ишканаңыз боюнча дагы маалымат берип кетсеңиз. Өндүрүштө албетте команда менен болбосо болбойт. Башында баягы баштаганда өзүбүз баштаганбыз. Анан улам баягы кеңейип чоңоюп баратабыз. Эми улам киши алганга туура келет.
улам көбейіп баратат. Улам барған сайын спрос суроо талапқа жараша улам кеңейткенге чоңойтконго туура келет да. Өзгөчө себепте мен улуттук биздин суусундуктардан тышкары каттаманы көрүп атам, дагы өзгөчө мына ушулар боюнча дагы айтсаңыз. Ооба, каттаманы жаңы эле коштук. Ошону каттаманы дагы эме кылып атабыз да. Ошол көбүрөөк сакталса экен деп, бул ачылбай калган экен. Көбүрөөк сакталса экен деп, муну да вакуумга басып атабыз да. Вакуумга. Ошону вакуумга басып койсок, себеп дегенде каттаманы элдин баары эле каттама жазып атат, бирок баягы ачык болгон себептен, бул майга жазылган себептен тез эле кургап, баягы даамын жоготуп коет да. Анан биз ошол вакуумга басып туруп, ошонун бир жанагы эмесин узартсак, мөөнөтүн узарталы деген максатта ушуну вакуумга басып. Телекөрүүчүлөрдөн суроо каттар бар экен. 465 абонент жазыптыр. Ассаламу алейкум. Регион телеканалы дүйнөнү Кытайдын зыяндуу тамак ашы каптап жаткан мезгилде Кыргыздын нукура таза тамактарын жасап жаткан агабызга Аллах ыраазы болсун. Ишиңизге ийгилик. Сиздин продукция дүйнөгө тарасын, бренд болсун деген кат келиптир. 002 абоненти жазыптыр. Кыргыз деген ким өзү? Кыргыз даамын кыргыз ичет бир өзү. Регион телеканал алып барган кыз жигиттин кыргыз экен мүнөзү деген өзгөчө билдирүү келиптир. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул себепти биз сиздерге ойнотобуз. Ал үчүн экран астындагы жазылган номерлерге сурооңузду, каалоо тилегиңизди жазыңыз. Болгону бизде 3-4 эле мүнөт убактыбыз калды. Демек, шашылып аракет жасаңыз дагы жакшы бир суроолоруңузду. Биздин этнонуска компаниясынын өзгөчө эко азыктарын утуп алам десеңиз, мына ушундай кыргыз жыттанган кымыздарды ичем десеңиз, сөзсүз түрдө чамдаңыздар дейли. Негизи азыр камыр жайгандан эринип калдык же болбосо баягы жумуштан баягы убактыбыз тар болуп калганда 5 бармак жегибиз келет, бирок анан камыр жайганга жетишпей жатканда мынакей ушундай даяр кесилген, колдо жайылып кесилген 5 бармакты алып туруп эле шорпого салып бышырып алат экенбиз. Анан дагы эзилбейт экен. Анткени айымдар биз макарон тандабаларда, un азыктарыналарда биз сөзсүз эзилип кетпейби, анан ботколуп калбайбы деп аябай изилденебиз да, кабаты болобуз. Анан ошонун үчүн дагы бул суроону берип жаттым эле. Анан наваттар дагы бар экен. Бул жердеги өзгөчө, ооба, өзгөчө нават. Бул ак азыр мынакей жанагы атаандаштык болуп атпайбы? Атаандаштык. Биздики баягы элдин баары эле окшош мындай кызыл нават болот эле. Анан Ирандан, башка жактан мындай ак нават келип, элдер ушул ак нават жакшы экен дегенден кийин биз дагы ушул ак наватты чыгардык. Бул жаңылык. Өзүбүздүн негизги мурдатан бери чыгарып аткан наватыбыз мына ушул. Наватты сиздер өзүңүздөр чыгарабыз. Өзүңүздөр өндүрөсүздөр. Анан бул наватыбызда дагы бир өзгөчөлүк бар. Баардык эле продукциябызды айтып атпайлыбы? Баардык тамагыбызда, азыктарыбызда өзгөчөлүк бар. Бул наватта дагы биз дары чөптөрдү кошобуз. Мисалы бул жанагы кумшекер зыян деп эле жатат да, кумшекер зыян. Эми бул бышкан тамак. Кумшекерди бышырып, зыяндуулугунун баары кетип, адамга, ден соолукка, денеге жагымдуу болот. Өзү наваттын өзү ошондой да. Мисалы кумшекер суук болсо, нават ысык болот. Апаларыбыз ашказаныбыз ооруп калса, же ичибиз түйүлүп калса, ысык чайган наватты салып туруп эле, наватты кысып койсо жакшы болуп калчубуз да. Демек, дарылык касиети дагы бар. Дарылык касиети бар. Муну ошол жанагы дары чөптөргө ошол менен бышырабыз да. Мени кубандырганы мына ушул наватты дагы өзүңүздөр жасаганыңыздар. Анткени көпчүлүк учурда баягы Ташкенттен, Өзбекстандан, Тажикстандан нават көп келет. Анан Кыргызстандан нават чыгат дегенде мен чын азыр ушул жерден сүйлүп бул жактан өзгөчө көрөрмандарга да айтып коеюн. Биздин ушул агабыздын ишкерлигинде да өзгөчө сары май жана бал. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге сүрөт жибергенге, чалганга, аудио жазганга болбойт. Үнүңүздөрдү дагы уга албайбыз. Сиздердин чалууңуздарды да кабыл ала албайбыз. Болгону SMS билдирүүңүздөрдү гана кабыл алабыз. Жазсаңыздар, окуп туруп эле сурооңуздарды конок ээсине жибергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан эми алдыда кандай пландарыңыздар бар? Дагы кандай продукция кошоюн деп ойлонуп, аракет кылып жаткан учуруңуздар? Суроо талапка жараша. Суроо талапка жараша, ошол сурооду эл өзү баягы унутта калган. Жана башында айтып кеттим го, биз ошо мактанабыз. Турган жерде ар бир эки кыргыздын башы бириксе эле биз ушу байыркы элбиз, анан биз укмушпуз дей беребиз да. Ошону бир иш менен көрсөтөлү. Ошону бир унутта калган тамактарды изилдөөнүн үстүндөбүз азыр. Эми ал чыкканга чейин биз эми айта албайбыз да негизи. Анан ошол унутта калган тамактарды биздин негизги максатыбыз ошол элибизге таза тамак, адал азык, элдин баягы унутуп калган
тамактарын кайра жандандыруу. Бул жакта биз идиштеги жупканы көрдүк. Тигил жакта пакетте дагы жупкалар турат окшойт. О, жупкалар турат. Булар весовой деп коебуз. Эми буларда бу жерде тиги чашкада эме турбайбы? Даяр, Даяр да, бул сууду куюп эле, сүзмөсү дагы, майы дагы бардыгы ичинде да. Бул жерде ошол нерсе жок. Ошол демек бул килограммдап сатылат. Килограммдап өзүнчө ошол сүзмө майым өзүм үйүмдө бар, ошону кошуп алам десе ушундай. Эми баягы элге Сактоо өзгөчө. мөөнөтү көпкө жарайт болуш керек. Мисалы нан сатып алсак 2 күндө көгөрүп жөнөйт да. Ооба. Булар кургак болгон себептен булар 6 айга чейин иштек болбойт. 6 ай. 6 айга чейин иштек болбойт. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде дрожь жок да. Дрожьтун дагы зыяндуулугу бар деп атпайлыбы? Ооба. Бул жерде дрожь кошулбайт. Адамдардын жанагы диета кармайт эле, мана мен ден соолугум мындай эле, андай эле деген бардык тиги 6 айлык баладан тиги 100 жашка чейинки бардык адамдар колдоно турган эң таза, адал азык ушул. Ооба, чындыгында эле диета кармаганда нан жебеш керек болгон учурда же болбосо арыктайт элем деп жатсаңыз, кээ бир учурда ден соолукка байланыштуу дагы баягы нан жегенге мүмкүн болбой калган учурлар көп келет. Ошол учурда мына ушул биздин жеке ишкер тарабынан чыгарылган, өндүрүлгөн эко азыктарды пайдалансаңыздар болот экен, Анан эми кесиптешим-экөөбүз кубанып, сүйүнүп дагы турабыз. Мына ушундай жалаң кыргыздын кыргызчыктанып өзгөчө ишкерлик кылып, анан кыргыздын бир кыргыз экенин даңазалаган ушундай бир эко азыктарды дагы тартуулап жүрөбүз. Телекөрүүчүлөрдүн суроосу каты бар экен. Саламатсыздарбы? Кыргыз өндүргөн Кыргызстанда чыкса, аябай сонун дагы да болсо көп нерселерди чыгара бериңиздер. Ден соолук берсин, оорубаңыздар, ар дайым жаңы продукцияларды чыгарып жүрө бериңиздер деп 657 абоненти жазган экен. Эми калган аудиолорду окуй албайбыз. Болгону 3 суроо келди, 3 кат келди. Ушул 3 каттан бирөөсүн тандайлы. Кайра окуп берейинби, эстеп калышыңыз үчүн, Сиз тандап бериңиз, кайсы жеңүүчү атайлы, көрөрмандар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр ким жеңип алат экен мына ушул себептерди? Саламатсыздарбы? Кыргыз өндүргөн Кыргызстанда чыкса, аябай сонун дагы да болсо көп нерселерди чыгара бериңиздер. Ден соолук берсин, оорубаңыздар, ар дайым жаңы продукцияларды чыгарып жүрө бериңиздер деген абоненти жазыптыр, кат жазыптыр. Андан кийинкиси кыргыз деген кыргыз деген ким өзү? Кыргыз даамын кыргыз ичет бир өзү. Регион телеканал алып барган кыз жигиттин кыргыз экен мүнөзү дейт. Дагы бир катты окуйун. Ассалому алейкум. Регион телеканалы дүйнөнү Кытайдын зыяндуу тамак ашын каптап жаткан мезгилде кыргыздын нукура таза тамактарын жасап жаткан агабызга Аллах ыраазы болсун, ишиңизге ийгилик. Сиздин продукция дүйнөгө тарасын, бренд болсун деген билдирүү келиптир. Анан ушул 3 каттан кимиси сизге жаккан болсо, бирөөнү жеңүүчү атайлы эфирден. Ушул акыркысынын тилеги жакшы экен, ушуну акыркысына ыйгаралы, сиздер макул десеңиздер. 465 абоненти дүйнөнү Кытайдын зыяндуу тамак ашы каптап жаткан учурда ушундай кыргыздын даамын чыгарган агабызга Аллах ыраазы болсун, ишиңизге ийгилик, сиздин продукция дүйнөгө бренд болсун деп калтырган абонентибизди 465 абоненти сизди куттуктайбыз. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Иш күндөрү дүйшөмбөдөн жумага чейин 8ден саат 12ге чейин биздин Жибек жолу 503 дарегине келип, мына ушундай өзүңүздүн белеңизди алып кетсеңиз болот. Кайра мага билдирүү калтырып коюңуз. Биз сиз менен кантип алып кетесиз, кайсыл күнү алып кетесиз, сиз менен байланышып, анан буйруса мына ушул белекти сизге ыйгарабыз. Эми атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Куру кол келбей, телекөрүүчүлөргө дагы мына ушундай өзгөчө белектерди көтөрүп келиптирсиз. Жасаган ишиңиздин үзүр болсун. Телекөрүүчүлөр айткандай эле кыргыздын продукциясы бир гана Кыргызстанда эмес, чет мамлекеттердин чоң супермаркеттеринин текчелеринде дагы турсун. Көрүүчүлөрүбүздүн тилегиндей эле биздин дагы тилегибиз бар, кыргыз продукциясы дүйнөлүк бренд болсун деген. Сизге эркин микрофон берели, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз, же дагы кантип сизди издешибиз керек, социалдык тармактардан эмне деп издешибиз керек? Эң биринчи сиздерге рахмат. Ушундай чакырып, элге таанытып, албетте сөзсүз сиздер менен, ушул сиздердин жардамыңыздар менен биз таанылабыз. Дагы чакырсаңыздар дагы келебиз, Кудай буйрса. Ошол чакырганыңыздарга рахмат. Анан элге кайрылсак, ушуну алыңыздар, пайдаланыңыздар. Таза, адал азык өзүбүздүкү, ушул аракет кылып атабыз. Колубуздан келген аракетти жасап атабыз.
албетте эл колдосо, эл ошону ичсе, элге жакса, анда биз өнүгөбүз, өсөбүз. Эгер эл жакпаса, эл бизди колдобосо, анда бул мындай нерсе дайыма чыгып атат. Эгер эл колдоп кетпесе, анда биз өнүкпөйбүз, калып калат да. Ошон үчүн элден суранабыз, ушу биздин продукцияны өзүбүздүкүн алып, өзүбүздүн өндүрүштү колдоңуздар. Чоң рахмат дейли. Урматтуу көрөрмандар, эгерде ушундай бир азыктарды даам сызып ичким келип жатат, мен да кыргыз болгум келип атат, өзгөчө ден соолугума кам көрөм десеңиздер, сөзсүз түрдө Бишкек шаарындагы бардык дүкөндөрдө мына этно нуска эко азыктарын тапсаңыздар болот. Жана ошондой эле Instagram баракчасында этно нуска деп ошол жака кирип, биздин Дулат байкебиз менен байланышып, алуу жолдору менен дагы мындай кабарлашсаңыздар болот. А биз болсо кесиптеш убактыбыз тарып баратат. Анан дагы мени кубантканы көпчүлүк учурда наватты биз Ирандан, анан дагы Өзбекстандан, Тажикстандан келген наваттарды ичип эле сүйүнүп деп жүргөнбүз да. Кесиптешим көрсө Кыргызстандан дагы мына ушундай биздин ден соолугубузга шыпа бере турган, көпчүлүк учурда баягы балдарыбыздын ич ооруп, ашказаны ооруп же болбосо бүрүшүп жатып калган учурда биз апаларыбыз ошентип эле дарылап келген да. Нават керек болгон учурда, демек сиздер кыргыз өндүрүшүн колдоп, мына ушул бүгүнкү биздин ишкерибиз өндүрүп чыгарган наваттарды алсаңыздар болот экен. Ооба, бүгүнкү мейманыбыз этно нуска эко азыктарынын жетектөөчүсү, ошондой эле түптөөчүсү биздин Асанов Дулат байкебиз болду. Албетте жалпыңыздарга убактыңыздарды бөлүп, биз менен бирге болгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жуманын дүйшөмбү күнүнөн жума күнгө чейин сиздер менен регион, таңкы регион өз ишин улап, албетте кесиптеш. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчү, биз болсо кесиптешмекөз бүгүнкү көрсөтүүнү мына ушундай сонун жаңылык менен жакшы маанайда жыйынтыктоого аргасызбыз. Дагы да көбүрөөк отургубуз келет телекөрүүчүлөр менен. Айла жок, убакыт деген мына ушундай 1 саат бат эле өтүп кетет экен. Кийинки эфирлерден жолугушканча аман эсен туруңуздар.